ошол чек ара маселесинде чечкиндүүлүк жасалып атат дегендей айтып атасыз. Бирок азыр кемпир абад боюнча жергиликтүү элден, айрым бир саясий күчтөрдөн наразылыктар күчтүү болуп атпайбы? Сиз аны кандай ойлойсуз? Совет доорунда 4400 гектар биздин жерибиз суунун астына калып кеткен. 4100 гектарды бизге берген. Нокияндын, Өзгөндөн, башка жерлерден Өзбекстан бизге берген. 300 гектар жерди калды. Мына барып 300 гектардын жеринин ордуна 1000 гектар жерди алды. 700 гектар ашыкча алып атат. Эми бул жерде 20 гектар жерди тосуп алган, ал жер спорный жер. Ал кыргыздыкы да эмес, өзбектики эмес, спорный жер болгон. Ошо 300 гектар ордуна 1000 гектар жерди алып атат. Азыр ушул 20 гектар, 30 гектар жерди талаш болуп атат, спор болуп атат да. Эми элестетиңиз, биз 700 гектар жерди биз мындай ашыкча алып атабыз. Ошону эч ким уккусу келбей атат. Түшүнүп атасыз да? Бул бир. Экинчи, мурда 908 горизонталда 5137 гектар жер суу каптачы. Бүгүнкү күндө 900 горизонталга жетти, 4400 гектарга суу каптайт. Калган ошо 5137 гектарга айырмасын карасак 1137 гектар болот. 1137 гектарды мына ушул колдонот да элдер. Ошо мына интернет маалыматтардын булактарында бар, ушунун баарын окуш керек, туура окуш керек. Эми бул жерде 1 метр тиги жакка, бул жерден бизди 700 гектар Өзбекстан кеткен жок да. Биз ушул жерден жалпысынан, эгерде жалпы Кыргызстанды карасак, биз ушу 300 гектардын ордуна 700 гектарды алып атпайбызбы? Ашыкча.